Рахмат. Талант Орусқолович, бұл мамлекет сізге дастан акционердік қоғам емес та. Мамлекет бұл елдің тағдыры. Бұл сіз моралдық жақтан министр болғанға дайынсыз бі өзіңіз? Моралдық жақтан. Себебі мамлекеттік қызметте бір күнде іштебепсіз та. Қандай қорықпай баратасыз та. Бұл бүт елдің тағдырын сіз мойныңызға жүк алып атасыз та, турабы? Сіз жаш екенсіз, 35 жашта. Бұл өте чоң саяси чоң қызметта. Сіз дайынсыз бұл шыға? Моралдық жақтан. Аябай тура сөз болды. Ушу акыркы күндөрү чын айтып кетсем өзүм да чын айтсам даже түнкүсүн укпай калдым ушу переживать эткенден. Анткени мен өзүм билип турам прекрасно, чоң жүк мойнума келип атат. Мен бүт өзүмдүн образованиямды, жаштык күчүмдү ушу кыргыз эли, кыргыз жери жакшылык үчүн барыш үчүн бүт аракетимди кылам. Колдон келишкен ишимди кылам. Чоң ответственностьтен түшүнүп турам. Андай мекенчил болсоңуз, кыргыз тилинде эле кордобосоңуз да, кыргыз тилин абдан өзүңүздүн үстүңүздөн иштешиңиз керек экен. Мамлекеттик тил бул өтө сиз үчүн маанилүү да, саясий кызматка бараткандан кийинчи кыргыз тилине маани беришиңиз керек да. Баятан бери байкап отурам, мындай билим деңгээлиңиз кыргыз тили боюнча аксап атат да сиздечи. Анан экинчиден муну мен айткым келет да, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарына бажы кызматынын жетекчиси 2 айда коррупция менен кармалып отургандыгы бул өтө чоң уят да. Ким алды ошо кишини мамлекетти ушул чоң кызматка? Кимдир бирөө бул мындай моралдык жоопкерчилик деген бар да. Ар 2 айда эле мүмкүн кандай гарантия? Бул кишинин 2 айдан кийин дагы ордун, эми Кудай сактасын, 2 айдан кийин дагы экинчисин алып келип, бул да мыкты, бул жайлайт деп алып келип олтурсаңар. Мына жаштарды колдойбуз, албетте жаштар келиш керек. Бирок мамлекеттик жоопкерчилик деген бар да. Буга ким жооп берет? Менде ушул суроо бар да сизге. Мына 2 ай эле болуптур. Кече резонанстуу бир коррупциялык абдан чоң кылмыш беренеси менен шектелип атат да. Урматтуу Камила Абдыразаковна, өзүңүз тактагандай, бул киши шектелүүдө, ал кишини күнөөлүү деп азыркы учурда эч кимибиз айта албайбыз. Ал бажы кызматы президент койгон максаттардын бардыгын жана планды аткарган, аткарбай турмак ашыкча аткарганы, азыркы оор экономикалык абалда жанагындай чек аралар жабылып турган шартта дагы аткарганы бул факт. Ошондуктан биз үчүн өзүбүз дагы кандайдыр бир таң калыштуу, чочулган окуя болду. Бирок ал кишини тергөө көрсөтөт, сот жанагындай фактылары далилделсе, биз азыркы учурда ал кишини күнөөлүү деп айтууга алыспыз. Бирок албетте сиз айтып аткан маселелер бар. Бирок мен эсетип коюшум керек, жаңы бийликтин азыркы саясаты кол тийгистер тийгизбегистер жок, неприкасаемых нет. Ар бирибиз ушундай кандайдыр бир мыйзамды буссак, жанагындай каржы казынабызга өзүбүздүн колубузду салсак, малсак, бардыгыбыз ушундай жоопкерчиликке тартылабыз. Бардыгыбыз жооп беребиз деген азыркы учурда саясат тартип. Анан мына учурунда Сооронбай Шарипович дагы санариптештирүү жылы регионду деп абдан ошондой бир даңазалуу жылдарды белгилеп алып анан кийин мына жыйынтыктарын көрдүк. 10 секунд кош бергиле. Цифровизация тармагындагы адистер да келип көрдү. Эми мен бул жигиттен мындай президент ишенип аткандан кийин президент койгон тапшырманы аткарам деп аткан сөз үчүн жооп бериш керек да. Бул жөн эле сөз болбош керек жигиттинчи. Тем более мына ол министр болом деген кишининчи. Жооп бересиздерби? Жабо. Тактап коеюнчу, урматтуу Камила Абдыразаковна. Мен бул жерде Дастан Далабаевичке жооп берип атып кичине балким мындай артта калдык толугу менен дегеним балким ашыкча болуп калгандыр. Өтө көп чоң иштер аткарылган. Эми биринчи президентибиз академик Аскар Акаевич эле бардыгын жакшы баштап берген.
Андан кийин дагы улап баратып, албетте акыркы президенттерибиздин дагы ошол эле Сооронбай Шариповичтин, урматтуу президенттин учурунда көптөгөн иштер аткарылган. Мен өзүм айтып кетсем, мен себеп кылганым ушундай көптөгөн цифровизация бар, бирок урматтуу коллегалар, жалпы коомчулук, мына мени таң калтыртыган, бизде жалпы мамлекеттик кызматта электрондук жанагындай почтабыз жок экен. Маданият министрлиги, же болбосо билим берүү министрлиги, билесиздер, Mail.ru. Коомдук талкуулоого чыгарганда Mail.gov.kg'ге чыгарбайт, бардык жанагындай бүт переписканын бардыгы кайдагы бир америкалык, россиялык же чет өлкөлүк бир почтовый серверлер аркылуу өтөт да. Анан мен бул биздин коллегаларыбыздан мурунку да министрлерибизге биз катуу ушундай маселени койсок, эч кандай мындай максат коюлган эмес деп атат да. Ошондуктан бир канча жактары өтө ийгиликтүү, бирок бир канча мындай базовый маселелерди аттап кетишкен дагы, космоско учуп кетишкен, бирок негизги ушул иш мындай жанагындай электронный почтабыз жок экен. Мына азыркы учурда Акылбек Үсөбекович мындай значит максат коюп, 1-2-3 айдын ичинде 45 миңге чейин ар бир айыл өкмөттө иштеген значит мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерибиз бардык ушул электронный почтага ээ болсун деген багытта иштеп атабыз. Рахмат. Кийинки сөз Масалбиров Талайбек Айтмаматовичке берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен суроом Танытбек Орускулович, жана айтып кеттиңиз, бюджеттен каралган 500 жыл сайын 500 миллион каралып турат деп айттыңыз, Мына азыр алда айтып кетти Элил Жолдубаевич. Электрондук почтабыз жок, уже 5 миллион кайсы жакка кеткен? Сиз ушул боюнча мына азыр мындан сиздин алдыңызда Догой Дастан төрага болуп турду да, цифровизация боюнча бүт алып барган жумуштарды. Az 5 milyon bölünüp turgandayız. Ошончо кыскача маалымат берип коесузбу? Азыр мына жөнөкөй эле электрон почтабыз жок болгон деп айтат да. Түшүндүрүп бериңизчи ошол боюнча. Талайбек Айтмаматович, бул боюнча 500 миллион бюджеттен выделяться дейт, бирок освоенный 21-жылда айтып коем 130 миллион экен деп. Задача коюлбагандан, адистин жетишпегенден, бирок бул эмнеге освоить ете албаган, мен сизге кат боюнча жооп берсем рұқсат етесизби? Не себептен? Бир эле жолу бөлүнгөн? Менин өзүмдүн мнениям болсо, 10 күндүн ичинде анализ кылган, адистин жетишпегендиги же неправильная постановка задач. Анан жана алда айткан булар. Анан бирок калган 500 миллиондун баары тең калып кеткен эмес, министерство кайра обратно бюджетке берилет. Мындай да стратегиялык өнүктүрүү жылы деп туруп бул 5 миллион бөлүнүлгөндөн 130 миллион деле иштетсе, жумуш болгон эмеспи бул тармакта, туурабы? Эми ушул боюнча сиз кандай иш алып барасыз, кайсы убакта сиз ушуну ишке ашыра аласыз? Анан жанагы документ оборот боюнча жанагы жүргүзүү боюнча мына мамлекеттин министрлик, ведомстволук, областтык, райондук айыл өкмөттөр менен ортосундагы документ обороту кайсы убактада сиз ушул ишти жумушка ашыра аласыз? 1-июлга койду уже бизге срок. 22-жыл 1-июлда. 1-июлга. 1-июль 22-жылы. Аңа жетишесизби өзү? 80% уже мамлекеттик муниципальный органдар кириптир, жетишебиз, 6 айыбыз бар, Кудайыбыз буйрса. Анан жана рахмат, жана алда вот сот боюнча, сентя обработка данных боюнча биз сүйлөштүк. Ошол качан толугу менен ишке ашат? Бул жанагы айтканда сиз бир гана сизде болот деп, бул эми мындай айтканда жашыруу неме да бул маалыматтар, туурабы? Ошон жана алда коллега айтып кетти, СНБга берүү боюнча. Ушун өзүңүз оюңуз кандай ушул боюнча? Соттун толук маалыматтарды биз кантип мындай айтканда жана алда айтып кеттиңиз, кибер коопсуздук боюнча да, туурабы? Ошонго кибер коопсуздук, кибер безопасность деп айтып атпайсызбы? Ошо канчалык ошондой коопсуздук каралган да бизде? Министерствонун задачасы бул биздики обеспечение оборудования и программное обеспечение, а кибербезопасность отвечает ГКНБ сама. Бирок совместно чогулуп турабыз, бирок ал жагын именно ГКНБ өзү карайт экен. Өзү карашат эми боюнча да? Ооба.
Түшүнүктүү. Анан вот биз эми азыр алдыга жылыш ошо сиздердин мына цифровизация боюнча, өнүктүрүү боюнча сиздердин алдыңкы пландарыңар бар. Эми менин да бир суроом бар эле, бул боюнча планда силерде эле бар болуш керек. Эми жанагы инновациялык развитие, аэрокосмический отрасль дегендер эми планыңарда кийинки болуш. 10 секунд кош бергиле. Мен бул эми суроо боюнча кийинчерээк бар, эми жана азыр эле айтты, жөнөкөй эле электрондук почта жокпу, эми бул боюнча ийгилик каалайм ушундай андай эместен. Рахмат. Кийинки сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Талант Рыскулович, бияктамын. Мен сизге бир-эки сунуш берип кетейин дедим эле да. Сиз мурда бул жоопкерчиликтүү могу министрликке атайын вице рангын берчү. Анткени сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, ар бир министрликтин ишине киришип, ичинен иштешиңиз керек да. Азыр бир аз татаал болот. Мен мына кече кабинет министри менен жолукканда бир суроо сурадым да. Гаилердин бардыгы эмне үчүн бардыгы кайра ишке чыгып алды? Эмне анчалык муктаждык болуп атат десем, айтты, өлүм көп болуп атат. Ошон үчүн биз айра жок чыгарып атабыз депчи. Эми чыкканда бул нааразычылыкты алып келип атат, билип атасыз. Бул жерде түздөн түз мына сиздин министрлик иштесе болот эле. Кантип? Мына билесиз, азыр Минтранстын западный, восточный автовокзалдары бар. Иштебейт. Канча жылдан бери жөн эле мындай арендада эле иштесе иштейт, иштебесе иштебейт. Сиз ошол жерге мобильный приложенияны түзүп, иштетип койсоңуз, бардык таксисттер ошол жерден кете турган, келе турган кылып коюп, анан мына Европадай отслеживать этип, уктадыбы, уктабадыбы, 12 саат уктап алды, уктап алган жокпу деген программаны эле киргизип койсоңуз, өзү менен өзү иштейт эле да. Бардык кайра гаинин баарын чыгарып алып, ар бир водительди текшерип, уктадың, уктабадыңбы, мына ошонун негизинде азыр рейдтер жүрүп атат деп мага түшүндүрүп айтты да, мына ошо айткан негизинде. Сиз ушундай реформаларды жүргүзсөңүз жакшы болот эле. Бул биринчи сунуш да. Экинчи сунуш ушул боюнча, мына так ушул маселе боюнча эле Грузияда дагы безопасный город биринчилерден болуп иштеген. Бирок ишке ашпай, аягында ушундай өлүм көп болгондо алар среднестатистический скорость дегенди киргизген. Мына ошого көңүл буруп жазып алсаңыз. Бул мыйзам биринчи окуудан бияка киргизилген. Бирок өкмөт отрицательный неме берип, азыр турат да. Эгерде ушуга кызыктар болсоңуздар, мына ошону киргизип койсок. Среднестатистический скорость менен эле болду. Гай байын эчким кереги жок. Бишкектен чыкты, көлгө кетти. 2 саат 20 мүнөттөн тез келсе, эрте келсе, демек ал каттуу ылдам. 10 секунд кош бергиле. Ушундай реформаларды жүргүзсөңүз. Анан мына ЦОН жөнүндө айтып кетип атат, Центр обслуживания населения. Ошол ЦОНдо очередь болбош үчүн электронный очередь киргизген. Мына азыр ошо электронный очередке очередь болуп атат да. Ошого 2-3 эле банкомат коюп койсоңор жана көбүрөөк кылып элечи. Ар бир отрасль менен коюп койсоңор, ошо маселе чечилет. Ата очередь үчүн электронный очередке очередь. Бул нонсенс да. Рахмат.